Саламатсыздарбы балдар? Бүгүнкү силер менен биз кеп маданияты предметинен эл алдында чыгып сүйлөөнүн шарттары деген теманы өткөнү турабыз. Алгач бул теманы өтөрдүн алдында биз алдыбызга койгон максаттарыбызга көңүл буруп алалы. Максаттар балдар. Биринчи, эл алдында чыгып сүйлөөнүн шарттары менен таанышабыз. Экинчи, сөздөрдү туура айтуу үчүн машыгуулардын ордун үйрөнөбүз жана тексттер менен иштейбиз. Мына ушул шарттарды аткарганда гана биз теманы жакшылап билген болобуз. Алгач сабактын башталарында силерге мен төмөнкү суроолор менен кайрылгым келип турат. Биринчи суроо: эл алдында чыгып сүйлөөрдө эң алгач эмнеден баштоо керек деп ойлойсуңар? Экинчи сурообуз: эл алдында чыгып сүйлөгөндө эмне үчүн адамдар коркушат же сүрдөшөт? Бул суроолорго жооп берүү үчүн силерге 3 минута убакыт беремин. Азаматтар балдар, силер абдан жакшы жооп бердиңер. Ошол жообуңарды дагы бир ирет далилдеш үчүн, дагы кеңирээк маалымат алыш үчүн сабагыбызды кайрадан улантабыз. Алгач биз эл алдында чыгып сүйлөөдө кандай сезимдер боло тургандыгы жөнүндө кээ бир адамдардын ой пикирлерин угуп, анан баштайлы. Сенди деген мынтип айтыптыр: угуп отургандар кетирген ар бир кадамды байкап, аябай толкунданганымды көрүп жаткандай боло берчү. Айтып жаткандарыма көңүл топтой албай калчумун. Баары мага ичинен күлүп отургандай сезилчү десе, белгилүү чечендик өнөр боюнча тренер Стив Бастин мынтип айтып атат: элдин алдында сүйлөгөндү билүү кесиптик ийгиликтердин ажырагыс бөлүгү дейт. Демек балдар, мен дагы силерге дагы бир окуяны айтып бергим келип турат, окуп бергим келип турат. Глен Севич сахнага чыкканга даярданып жатат. Анын үстүндө канаттар тагылган костюм жана башында ыйык нур төгүлгөн эм бар. Алдыда эмне болоорун ойлогондо анын үрөйү учууда. 1961 жыл 5 жаштагы Севич Австралиядагы Брисбен шаарында Сент Джеймс мектебиндеги Рождество майрамында Габриэль Архангелдин ролун ойноп жатат. Ал болгону бир эле сөз: "Келгиле бул жака, периштелер!" деп айтышы керек. Глен ошол учурдагы корккону жана толкунданганы анын бүтүндөй карьерасына таасир берери оюна да келген эмес. Мен муну аткара албайм деп ойлодум. Элдин алдында айта албайм деп корктум деп эскерет азыр Севич. Качан көшөк ачылганда мени калтырак басты. Менин үнүм да калтырап, колду тиктеген бойдон катып калдым. Ошондон кийин эл алдында чыгып сүйлөгөндөн качып калдым дейт ал. 2000-жылы анын аптекалардын кызматкерлерин окутууга катышып берүүсүн өтүнүштү. Мен 400 аптеканын кызматкерлерине өзүмдүн тажрыйбамды айтып беришим керек болду. Адегенде сонун болот деп ойлодум. Бирок андан кийин бала чакта болгонду эстеп айный баштадым дейт Глен. Карагылачы балдар, бул тексттен биз бир эле каармандын жаш кезиндеги эл алдында биринчи жолу чыккан сезимдерин, ой толгоосун байкап турсак, ал эми жаш өткөндөн кийин эл алдына же бирөөгө сүйлөп берүүдөн өзүнүн пикирин, көз карашын, оюн айтып берген учурун көрүп турабыз. Албетте бул текстти абдан талкуулайбыз балдар. Муну талкуулоонун алдында биз негизинен төмөнкүдөй шарттарды билишибиз керек болот. Ал кандай шарттар болушу мүмкүн? Биринчи, коркууну жеңүү ыкмаларын иштеп чыгышыбыз керек экен, өз алдыбызча. Экинчи, элдин көңүлүн дароо иймерип алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ал кандайдыр бир шыктандыруу, мотивацияланган, сонун окуялар, учкул сөздөр, анекдоттор, кызыктуу бир көрүнүштөр жөнүндө айтып берүү. Үчүнчү, сөзүңүздүн маңыздуу жана салмактуу болушуна. Төртүнчү, маалыматты жеткиликтүү берүү жолдоруна үйрөнүшүбүз керек экен. Эгерде биз ушул шарттарды аткарсак, бизде коркуу, сүрдөө, толкундануу деген сезимдер азаят экен, жок болот экен. Андан кийин балдар, биз коркууну жеңүү үчүн төмөндөгүдөй критерийлерди
аткарып көрүшүбүз керек экен. Биринчи, өзүң жөнүндө коркуу жөнүндө ойлонбой дейт. Экинчи, айтайын деген оюңду гана ойлон дейт. Үчүнчү, сүйлөп жатканда аудитория угуучулар менен эмес, жалгыз жеке адам менен маек куруп жатам деп сезе бил дейт. Төртүнчү, маалыматты өзүң жакшы бил дейт. Жана ага план түз дейт. Демек, ушул 4 критерийди аткарсак, биз коркууну жеңет экенбиз. Андан кийин балдар, биз ошол маалыматты билиш үчүн эмне кылышыбыз керек? План түзүп алышыбыз керек экен. Планда эмнени эске алуу керек экендигин карап көрөлү. Эң алгач бет ачар, киришүүгө, сөздүн киришүүсү эмнеден башталыш керек? Ушуну билиш керек экен. Экинчи, сөздүн негизги бөлүктөрү кайсылар? Ошолорду билишибиз керек. Үчүнчү, сөздүн эң аягы, жыйынтыгы эмне менен бүтөт? Аны да билишибиз керек экен. Сөздүн башы менен сөздүн аягы дал келиш керек экен. План түзгүлө дегенди ушул нерседен жакшы нерсени үйрөнүп алсаңар болот экен балдар. Андан кийин мен силерге кандайдыр бир тапшырманы аткарууда, үйгө берилген тапшырмалар болсун, же конференция, семинарларда болсун, презентация жасоо үчүн, же жөн эле адамдар менен сүйлөшүш үчүн 3 машыгууну алып жүрсөңөр, силер эч качан жаңылбайт экенсиңер, сүрдөбөйт экенсиңер, толкунданбайт экенсиңер. Биринчи, окуп машыгууну, жазып машыгууну, сүйлөп машыгууну аткарышыбыз керек экен. Текстти, 8 жөндө текстти окудук, аны үйдөн азыр жазасыңар, анан кийин аны сүйлөп машыгып келет экенсиңер. Мына ушул 3 нерсени аткарсаңар, ошол текстти силер эң жакшы билген болосуңар балдар. Эми дагы бир жолу машыгууларды улантуу үчүн биз кыргыз элинин элдик осеки чыгармачылыктарынын бири болгон жаңылмаштарына көңүл бөлдүк. Албетте силер келечектеги башталгыч класстын мугалими болгондуктан мен 3 класстын адабий окуусунан жаңылмаштарды мисал келтирүүгө аракеттендим. Мисалы, бул жерде бир жаңылмаш турат. Жаңылмашты айтуудан мурун биз ошол тексттин тамгасын, тыбышын, сөзүн, сүйлөмдөрүн туура айтканды үйрөнүшүбүз керек экен. Мисалы, ары алышты, бер алышты, карышкырлар жарышты, жарышкан карышкырлардын тарамыштары карышты дейт. Экинчини да окуп коелу. Күчүктүк жусуп чымчылады, чымчылаган көчүк кыңшылады, кыңшылаган көчүктөн жусуп жүрөгө түшүп унтурады дейт. Демек сөздөрдү так айтсаң, аны окуйсуң, жазасың, жана сүйлөп айтып берип машыксаң эң жакшы болот экен. Балдар, көңүл бургула. Бул жерде сүрөттө аудитория, башкача айтканда угуучулардын бардыгы колдорунда уюлдук телефон. Ал эми бул жакта сүйлөөчү сүйлөп жатат. Эмне үчүн аудитория бул жака көңүл бурбай турат? Айткылачы балдар, силерге ойлонууга 2 минута убакыт беремин. Азаматтар балдар, демек биз жогорудагы критерийлерди жакшы аткара албасак, ушундай акыбалга келип калат экенбиз. Критерийлерди, коркууну жеңүүдөгү шарттарды аткара билсек, булардын баардыгы колдорунан уюлдук телефондорун коюп, сүйлөөчүнү угуп калат болчу. Бул нерсеге силер жакшы түшүндүңөр деп билемин. Эмесе балдар, үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма, жаңылмаштар деген темада презентация жасап келесиңер, ага план түзөсүңөр. Презентация жасоо учурундагы ички сезимдерди байкоо жана аны дептерге жазуу болуп саналат. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Эмесе эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Кошкула балдар.